Салам алейкум достор, кандайсыңар? Ден соолуңар жакшыбы? Мен Кубаныч Аманбеков. Сиздер менен Кудайым буйруса мына зал иштеп баштады, ачылды. Кимдегин билбесе мынакей азыр сиздерге кыскача маалымат кылып, ушул кичинекей обзор кылып көрсөтүп берип коеюн. Силер колдоп, коштоп, жылуу комментарий жазып, катталып туруңуздар. Баарыңыздарга ийгилик. Кеттик. Ооба, чындыгында тарых, кичинекей тарыхча болсо дагы биринчилерден болуп ачканга ушундай насип кылды. Биринчилерден болуп кыргыз коомчулугу үчүн Америка Кошмо Штатында бойцовский клуб болуп калды. Бул залды ачылыш үчүн мен көп кыял койгом. Дубайдан, анан Европадан иштеп жүрүп көп залдарды көргөм. Чындыгында көп залды көрдүм, аябай көп залды көрдүм. Анан виза алып, ошо Европадан виза алып бияка келгенден баштап 2022 жылы аягында келгем, 9 декабрда келгем. Ошондо 2023-тү бул жактан тосуп жаңы баракчаны баштагам Америка Кошмо Штатында. Бул менин кичинекей болгон ичимдеги ички жүрөктү өкөгөн ушундай максатым болчу. Ушул өзүмдүн жеке брендим, жеке эмем болсо ушул жерден бардык нерсени чыгарсак, бардык нерсени кылсак, таркасак, бири-бирибизди колдосок деген жакшы ниет менен баштагам. Албетте келгенден кийин дароо ача албайт экенсиң, бардык документ деген бар экен, бардык процесстер бар экен. Бул жактагы бюрократия менен смирился дегендей жараштым, күттүм, доставкада иштедим, стройкада иштедим. Анан дароо өзүмдүн ушул персональный тренер катары сунуштап, өзүмдүн жумушумду таап иштеп баштадым. Ошентип айлар өттү, убакыттар өттү, акырындык менен башталып документтерим келип 2024 баштап, 24-жылдан баштап анан толук түрдө ишке киришип баштады. Спорттук менеджерлик компания, ушул спорт зал ачканга деген ушул компания биякта ачылыш документти ачып коюш оңой эле экен. Онлайн эле сен керектүү документтериңди сурайт экен, ошолорду жиберип коет экенсиң, анан бир 2 күн ичинде бүтүрүп берип коет экен. Бардык документ сенин колуңда, бир жумада сенин документиң бар даяр. Бирок проблеманын бардыгы ушул помещенияны издеп, помещениялар менен сүйлөшүп, ушул жерде ремонт кылып, ушул жерде жасагандын бардыгы ушул жерде экен. Проблеманын бардыгы. Анын бардыгына өзүм туш болдум. Өзүмдүн могу моюн менен жоопкерчиликти алып бардыгын жасаганга туура келди. 6 ай ушул помещенияны издедим, көп жерде кыдырдым. Өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес. Биздин эсеп менен 250-300 квадрат метр болуп калат. Эң башкысы бул жерде душубуз бар. Бир душубуз болсо дагы бар. Кудай буйруса акчабыз дагы бюджетибиз болгондо экинчи душту кошуп кое алабыз. Анткени душ орнотуш өтө кыйын, өтө татаал. Биякта көп залдарда, мен деген залдарда душ жок. Чындыгында душ жок. Мен залды элестете албайм деп ушул акыр аягы 6 ай ичинде ушул помещенияны таптым. Жеңил болгон жок, чын эле оор болду. Анан 6 айдан кийин кыйратып жүргенсип мен бутуман травма алып 2 ай үйдө жатып калдым, баса албай, согончоман травма алып 2 ай жаттым, эчтеке кыла албайм, ажатканага барып келе албайм, колумда балдак менен 2 ай жаттым. Анан Кудайдын буйругу ушу ниетке жараша Аллах таалам себеп кылып ушул почтаман кат келип ачсам, ушул помещенияны сунуштап калышты. Бияктагы жергиликтүү агенттер келип көрдүм дагы, дароо жактырдым дагы, кол коем, эч нерсеге карабай кол койгонго макулдук берди. Жоопкерчилик аябай чоң, ошондуктан ким менен иштешем, кандай машыктыруучулар болот, ошол ойлондурду. Анан мен билчимин Ак Жол агай, Канат агайлар биякта иштеп жүргөнүн, биякта жашаган билчимин. Дароо алардын инстаграмына жаздым. Агай, кандайсыз, ден соолугуңуз жакшыбы? Жазып эле кадимки эле сүйлөшүп, ушундай жолугалы сүйлөшөлү деп туруп, анан үчөөбүз жолуктук. Үчөөбүз жолугуп туруп, тамак ичип, чай ичип, мен болгон сунушумду сунуштадым. Алар беш колдоп, мындай колдоп берди, дуктан берди. Помещениянын ичи ызы-чуу, бияк эчтеке жок, офис бузулган, чаң. Ошол учурда келип көргөздүм, могу жер мондой болот, могу жер мындай болот, могу жер мондай кылам деп туруп. Анан ишти баштадык. Так 2,5 ай, ровно 2,5 ай күнү түнү ушул жерден чыкпай
Американын ушул Чикаго шаарынын тегерек четинин бир 7 сааттык 6 сааттык жолдордо бүт ар нерсени ар кайсы жактан алып келип жүрүп, Кудайга шүгүр жасап бүтүрүп 25 сентябрда ачылышын жасап ачты. Ошол ММА тармактан 2005 жылдан бери аралашып жүрсөм, ошол жакта кандайдыр бир тажрыйбам болгондуктан бунун баардыгы болуп атат. Ошого таянып мен бул нерсени кылгандыктан тренер таппай жүрдүм ММАден. Контролду үйрөткөн, сеткадагы, клинчте иштеген, партерде иштеген, блокировка, эми ушундай специалист издеп, аябай мындай бразилец издедим, дагестанец издедим, такыр мындай специалист таппай жүрүп, аябай мындай кыйналдым да, действительно эме кыла албай, көкүрөгүм толбой жүрдү да, ачык айтканда. Ниетим бар болчу да, ошо специалист болсо деп. Кудай буйруп, ачылыш жасагандан эле 2 күндөн кийин мен байкем Турсунбек Асылгазиев, билесиңер, өтө тажрыйбалуу, келечек командасынан чыккан, көптөгөн турнирлерди көргөн, көптөгөн бойлорду көргөн, билесиңер, баарыңар интернетти ачып карасаңар, баардыгын толук көрө алсаңар болот. Ошол агай уч келип калып, биз экөөбүз дароо байланышып, жолугуп, тамак ичип, чай ичип, залга келип, ага сунуштадым, ага да жакты, ал дагы колдоду. Ошон менен биз акырын ишти баштадык. Кыргыз мушкерлери, спортчулары, бул ММА, бул грэплинг, кайсыл бокс, кикбокстан ким чыгам, даярданам десе, биз бул жактан даярдайбыз, турнирлерге чыгарабыз, карьерасына жардам беребиз. Мен болгон процесске, баардык кыймылга содействую, жоопкерчилик менде, документ жагы, бул жактагы страховкалар, ошо медицина, фармакология, витамин, ушунун баардыгына агайлар болуп сүйлөшүп ишти алып барабыз. Албетте бул агайлардын тажрыйбалары өтө мол, өтө күчтүү. Акжол агай менен Канат агайдан аябай сурандым. Сиздерден ушул бир суранычым бар. Балдарды бойдун астында даярдыкка көңүл буруп бериңиздер, стойкасына, боксуна, хайкик, ушул бут жумуштарына, мисалы кикбокс жумуштарына жардам бериңиздер деп сурандым. Кудайым буйруса, ушундай жакшы ниетте, жакшы бир команда болуп. Албетте партнерлор бар, акча жагынан жардам берген, аны эч кандай жашыра албайм. Бүт баардык прозрачно партнерлор жардам берди чындыгында. Эч кандай залдын политикасына, залдын ичиндеги кассага, бизнеске эч кандай кийлигишпейт. Болгону чын жүрөктөн мындай ыклас менен ишеним берип, ишеним көргөзүп мага жардам берген. Бул эң биринчиден бул iTeam Group компаниясы, бунун негиздөөчүсү Тимур Тиленов болот. Андан кийинки эле бул iTeam Group компаниясы главный мейн партнерс болот. Андан кийин эле колдогон бизди Адалмит компаниясы. Бул Адалмит деген Чикаго шаарында биринчи магазинни ачкан, адал муз алган, таптаза эт саткан магазин, маркет болуп эсептелет. Андан кийин траковый компания, бул Safe Line деген, ушул Кайрат деген, Баялиев Кайрат деген дос бала болот. Ал менде тренировка кылчу. Ошо менде тренировка кылып жүрүп эле жардам берем деп эле көмөккө келген адамдар ушулар. Ушул 3 компаниянын колдоосу менен ушул жаркыраган, таза, тыкан залды ачканга мүмкүнчүлүк берди. Албетте Кудайга таяндым, Кудайга ниет кылдым, ишендим. Киребизде ресепшнде сизди мен жакшынакай тосуп алып, ушул жерден баардыгын сүйлөшүп алабыз. Залдын ичинде мынакей жаркыраган грушаларыбыз, бокс груша, ММА грушалар, груша зона, бияк асты резинка, бияк болсо борцовка, боксерка менен иштеген болот, скакалка менен секирген болот, спидбектер, мондай аквабактар, ичи суу болот. Ичи суу. Ушундай резиновый жаңы заманбап азыркы грушалар. Бул болсо спидбек эң биринчи жумушун, акча тапкан жумушунан сатып алгам. Ушуну $500 түшүрүп бир мусулман бала саткан. $1,500 деп болбой анан $500 сүйлөшүп алгам. Спидбек, биякта да спидбек, турнигибиз бар, жетиштүү, ринг бар. Биякта болсо
ММА кейдж панель бар, балдар ММАшниктер иштегенге. Борцовский ковер. Бул чисто американский стихия. Эч кандай үстүндө тент, баннер жок. Мондай түрүлбөйт, бутун кирип кетпейт, аябай сонун. Бул болсо ринг үстү канвас материал, бүт безопасно, жакшы. Бул зебра жана германский маттар. Зебра деген германский мат. Өзүңөр чекать этип көрүлө. Бул жак черный вход, бирок азыр ушул жакта раздевалка кылып жасайын деп атабыз. Киргенде ушул жерден ачып кирип, раздевалка эмелердин баардыгын коюп, бияка өзүнчө чоң комната жасайбыз. Бара-бара акчабыз болгондо бул жерге дагы душ коебуз. Америкада душ аябай проблема, чындыгында. Душ чындыгында проблема биякта. Бул биздин ажатканабыз. Ажатканабыздагы ушундай уют кылып жасап койдум. Адамдар жиркенбесин деп уют кылып жасап койдум. Жашнакай бияка кийим кийип, жашнакай чечилип, бияка душка түшүп, сергип, жашнакай чыгып кетет. Америкада көп залдарда душ жок, душ колдонушпайт булар. Мондай декорлорду өзүм кесип жасап, ушундай кылып хоос кылып, желекти бүт эле залдалар жайып илип коет. Бирке креатив кылып, мондай айнекке салып койдум. Албетте американдык керек анткени биз Америкадабыз. Американ желеги, Кыргызстандын желеги. Бул экинчи ажатканабыз. Бияк битке чаканараак, биякта бирок душ жок. Биякта кирип, колун чайкап, жашнакай жууп тазалап, колун сүртүп кетет. Эң кызыктуусу бул жерге келип туруп олтургандар мондайынан маңдайыңа сабак шаштай бирөөнү көрөсүң, ойлонуп отургандай. Чындыгында кыйын болду. Мени билгендер билет, билбегендерге айтып коеюн. Мен өзүмдүн кесибим керамист, кожник, ювелир. Ошол жумушта иштегем. Колум билгендиктен, устачылык, колум билгендиктен, ушул дизайнерди окуп алгандыктан, ушул нерсенин баардыгын жасаганга Кудай таалам ушундай өнөр берип коюптур. Аллахыма терең ыраазымын, чын ыхлас менен ыраазымын. Өзүм да ушул иш процесси жүрүп атканда аябай сүйүндүм. Ушул нерселерди билип алганыма, үйрөнүп алгандарыма, окуп алганыма аябай ыраазы болдум. Көп кишиге, көп адамга жалдыраган жокмун, кылып берип койчу, жасап берип койчу деп. Эч кандай күнүм түшкөн жок, эч кандай акча төлөгөн жокмун. Баардыгын ошол күнү түнү өзүм ушул жерде иштеп, албетте баягы көтөрүшүп түшүрүшкөндө биякта жигиттер, инилерим жардам берип атты, достор жардам берип атты. Баягы 2 киши көтөрүш керек, 3 киши көтөрүш керек болгон нерселерди кээде келип 2-3 саатта жардам берип атышты. Бусканды дагы ичиндеги офистерди бусканды дагы жардам берип атышты. Анан могу грушалар илинген темир рак деп коет, ушуну сварка кылып бергенге биякта бир таанышым сварка кылып берди. Эми достор, чындыгында өтө кыйын болду. Документ кагаздары, ишчин жазуу, анан бизнес уруксатын алуу, бияктын закондоруна толук жооп бере турган, талабына жооп бере тургандай кылып баардыгын кылганга убакыт, нерв, стресс аябай 2,5 айда сыгып алды чындыгында. Ишенгиле өзүңөргө, Кудайга таянгыла, Кудайга тапшыргыла, баардыгы болот, чындыгында болот. Мен деле айылда өскөн, мен деле мындай силердей эле жашап, баарыбыздын жашообуз бир, баардыгыбыз окшошпуз, бирдей суу ичип, бирдей нан жеп, бирдей жерде жашап эле, бирдей абаны жутабыз, баардыгыбыз окшош. Сеники өзгөчө, меники өзгөчө эмес, баардыгы бирдей. Мен өзүм жогорку билимдүү эмесмин, эч кандай чоң окуу жайды бүткөн эмесмин. Болгону орто билимдүү бир лицейди бүткөн гана баламын. 9-классты бүтүп эле лицейге окуган баламын. Калганын ушул тарбияны, ушул билимди, ушул тажрыйбаны спорттун ичинен колөнөрчүлүктү жашоого реалдуу түрдө керектүү кесиптерди үйрөнүп, изилденип, ар дайым күндө практика кылып атып, ушул залды ачып алганга толук мындай ишеним пайда болот экен, колуңан келет, окшошот экен, жасасаң сонун көрүнөт экен. Ошондуктан колуңуздардан келет, баарыңардын колуңардан келет. Эч качан токтобогула, сүйлөйт, коркпогула. Критика болот, бирөө сүйлөйт, ким эмне дейт, тиги досум эмне дейт деп коркпогула. Элдер сүйлөй берген, сүйлөй берет, дальше сүйлөй берет. Просто без звука коюп салгыла дагы, кылгыла. Колуңардан келет.
ишенгиле. Давайте действуйте. Комментарий жазып, колдоп, лайк койгон баарыңарга терең ыраазычылык.